Бишкек шаарынын тургуну Айчурок Бешенкулова 2 баласы менен республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында дарыланууда. Уулу менен кызы 3 күн мурда ичи өтүп дене табы 39га чейин көтөрүлгөндө жаткырылган. Учурда асма ийне алып абалы жакшы болуп баратат. Кандай болуп калдыңар? Жакшы болуп калдыңарбы? Кечеке караганда. Маанайыңар кандай? Неден улам экен билбейм, эшикте ойноп атышты азыр. Арбуз жеп атышат, мороженое жеп атышат, ошондонбу деп мустактан деп жел уруп койду. Капельница алып атышат, уколдорун алып атышат. Жакшы болуп калды. Минтип Курчмүнөздөгү ичеги карын оорулары менен кайрылган бейтаптардын саны акыркы учурда көбөйгөн. Мурда республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына күнүнө 150-200гө жетпеген адам кайрылса, азыр дарыгерден жардам сурагандардын саны 300дөн ашат. Бизге кичине жумушубузду жеңилдетиш үчүн поликлиникалардан врачтар келип атат. Графиги менен келет, күндүз 4 врач келет, баягы эртең менен да жардам беришет, кечкисин да жардам беришет. Ошондо кээде болуп калат, байым кабыл алуу бизде бөлүмдө 2 саатка чейин турган учурларда болуп калат. Анан биздики баягы бүт баары эле экстренный карап көрсө бүт эле температура менен келет, көбүнчөсү кусуп келет, судорога менен келет, одышка менен келет. Но колдон келишинче баягы очередте көп отургузбай бат-баттан кабыл алабыз больнойлорду. Бейтапкана 500 койкага эсептелген, учурда орун жок. Мурда 2 бөлүмдө ичеги карын оорулары менен түшкөндөр жатса, азыр кошумча дагы 1 бөлүм ачылган. Учурда 100гө жакын адам ич өткөктөн дарыланып жатат. Анын 80-90% 14 жашка толо элек балдар. Эгерде палатада орун болбой кала турган болсо, биз ошол эле ооруларды даже коридорго болсо дагы, же болбосо колдорго болсо да жаткырабыз. Анткени аларга убагында жардам бериш керек да, медициналык жардам бериш керек. Ошол себептен биз сөзсүз түрдө жаткырабыз. Жылда эле бул болуп аткан нерсе, биз буга дайыма даярдыкты көрөбүз. Ушул жанагы даже кыш мезгили бүтөр менен эле жаз айында биз ушул жай айында даярдык көрө баштайбыз да, орундарды даярдайбыз, дары-дармектерди, запастарды ала баштайбыз. Ичеги карын инфекциялары иштин каттуу ооруй башташы, жүрөк айланып кусуу, алсыроо, чарчоо, ич өтүү, дене табынын жогорулашы менен коштолот. Адистердин айтымында бул сезондук оорулар болуп эсептелет. Күн ысык болгон жай күз мезгилинде көп катталат. Учурда өлкө боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу. Микробтордун баары эле ушу жылуу маалда батыраак көбөйөт да, ошон үчүн жана таза колду жуу деген ошол. Ал эми суук маалда булар көбөй албайт, шарт жок. Колуңду жуубасаң ооруп калышың мүмкүн. Жана жер жемиштин баары эле көбү жерге түшөт, ар кайсы адамдардын колунан өтөт. Бирок колун жууйт, бирок колун жуубайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жана жеке тазалыкты карма, колуңду жуу. Эшиктен келдиңби, колуңду жуу. Туалетке бардыңбы, самындап колуңду жуу. Тамак аш дайындайсың, сөзсүз түрдө колуңду жуу деген ошол эреже ошондон келип чыккан. Таза кол бул таза ден соолук, чың ден соолук. Эгер баланын ичи өтүп, дене табы көтөрүлсө, дароо жашаган дарек боюнча дарыгерге кайрылуу керек. Үй шартында өз билимдик менен дарыланууда башкаларга жугуу коркунучу жогору жана терс кесепеттерге да алып келиши мүмкүн. Эң негизгиси адистер ооруп калбаш үчүн дартты алдын алуу зарылдыгын белгилешет. Рахат Жаныбекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.